Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе бээ деп атасыңар да. Мен bir президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Катуу тийип чычалап атканы жакшы. Баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Балашка деп сен эмес белең. Эми кээ бир депутаттар капа болбогула төө десе бээ деп атасыңар да. Биз эмне дедик? Конституциянын ичине кирип талкуулап атабызбы? Биз регламент боюнча кетели деген сөздү айтып атсак, чыгып эле конституцияны колдойбуз, Жапаровду колдойбуз деп кыйкырып атышат да. Туугандар, Атамбаевдин учурунда анттым эле мынттым эле деп азыр баатыр болуштун кереги жок. Ал учурда силер Атамбаевга эмне дегенсиңер? Анын жообу берген жообу баарыбызга белгилүү. Эл абдан жакшы билет. Парламенттик башкаруу жөнүндө дагы мындай көп нерселер айтылып кетти. Туугандар, мына азыр көбүңөр этегине намаз окуп аткан Ташиев, Жапаров ошол парламенттик башкаруунун үзүрү менен келип бул жерде Келдибеков төрага болгон. Бүт ошол парламенттик башкаруудан шайлоонун таза өткөндүгүнөн, биометрикалык система киргенинен ошондой жакшы иштер дагы болгон өз убагында. Ошондуктан урматтуу туугандар, биз баш мыйзам жөнүндө айткан жокпуз. Биз регламент бүгүнкү киргизүү, күн тартибине киргизген мыйзамсыз деп биз ошону айтып атабыз. Экинчиден сунуш бергиле. Биздин сунушубуз так даана белгилүү. Азыркы баш мыйзамга тийбеш керек. Диктатуралык жеке басар бийликти орнотконго каршы болушубуз керек. Бир дагы беренеге тийбей ушул боюнча кетишибиз керек деген сөз. Мына азыр регламент эмес, баш мыйзам азыр бузулду. Биз азыр аракеттеги конституция менен иштеп атабыз да. Кече президенттин аппарат башчысы бүт өкмөт мүчөлөрүн чогултуп алып, өлкөнүн өнүгүү стратегиясын талкуулап отурат. Президенттин аппарат башчысы баш мыйзам бузулду да. Тебеленип атпайбы эмитен эле. Дастан Далбаев туура айтты. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап калдык. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу коллегалар, мындай айтышканда биз чыгып регламенттин беренелерин айтып, ушул жерде туура эмес болуп калды, күн тартибине алып чыккан мыйзамсыз деп айтып атабыз. Силер болсо таптакыр мындай башка жака кирип кетип атасыңар да. Албетте эл чечет туура. Биз чечпейбиз. Ошондуктан бүт регламентти сактап, мындай туура жол менен кетели деген сунушту айтып атабыз биз. Талант Турдунович, регламент негизинде өткөзөбүз. Мен аны туура көрөм. Азыр Жанар Акаев кыйытып мындай айтып кетти да, мен адресиме. Мен bir президенттин дагы баласы болгон эмесмин. Президент мага айткан сындарды мен үчүн ал дары деп коем. Аны коркпой эле айтам, уялбайм андан. Ал киши өзүнүн ыктыяры менен кеткен. Биз ага баа бердик. Бирок баласы атасын саткан, бул чоң күнөө. Эч качан унутпагын. Сен ким элең, анан ким колдуң сен. Ошон үчүн мен сага тийишпей сүйлөдүм эле. Сен мындай мага кыйтып сүйлөбөй жүргүн мага. Уктуңбу? Инем. Эми катуу тийип чычалап атканы жакшы. Демек мен максатыма жетип атам, анткени ушул жердеги депутаттарды бир аз ойготуп, намысын келтирип коеюн деген ой эле. Түшүнүп чычалап атышканы мындай жакшы. Бакыт Эргешевич, дагы бир жолу айтып коеюн, сизге дары болсун. Бирок дары болбоптур. Мен сиздин атыңызды атабай, сизге комментарий бербегенден кийин сиз ушинтип чыгып алганыңыз туура эмес. Экинчиден, мен ошол убакта Атамбаев менен иштегениме азыр дагы сыймыктанам. Анткени биз болгондо айтып турганбыз. Ошондо силер бул жерде канча мыйзамсыз нерселер болгон унчукпай отур. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдык дагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Атаңыздын татыктуу уулу боло алган жоксуз керек болсо сиз. Мына ушул жерде. Сиздин атаңыз ушул жерде депутат болгон. Чыгып алып кайра ата бала деп кайсы башка нерсеге асылып отурасыз, уялбай. Урматтуу депутаттар, бири-бириңиздердин аброюңарга шек келтирбесеңер. Төртчү микрофон. Инем Жанар, сен айтып атасың, намаз окуп атасың. Сен эмне ушу президенттер мен намаз окуганын көрдүң беле? Биз намаз окусак өзүбүз үчүн окуйбуз. Кудайым деп, биздин мамлекетибиз ынтымакта болсун, элибиз аманчылыкта болсун деп биз өзүбүзгө намаз окуйбуз. Сен эмне же көрдүң мен бул жерде? Кайсы болгон 16 жылым эмне болдуң эле сен бул жерде? Балашка деп сен эмес белең. Сени бул жерде өстүргөн ушу киши. Сени көтөргөн ушу киши. Сен анан кийин
бел қойып, далын қойып кетіп қалмадың сен? Мен бұл жерде. Мен аларға бір да президентке мен міндет қойған емесмін. Bir дағы мен аларды мында атқарам, бұл жасайым деп айтқан емесмін. Ошон үчүн сен билип алгын ким экенин. Сен мына ошо Атамбаевда сен жүргөнсүң ошол жерде намаз окуп. Сен ошол аткарган иштерин, айткан жасаган жумуштарды сен аткаргансың сен. Ошон үчүн мага сен мына кылбагын. Акыл үйрөтпөгүн мага. Же далил менен айткын сен. Далил менен айткын сен. Намаз окуган деп коет дагы. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Талант Турдумбаевич, биз азыр дагы регламентти буздук. Анткени эртең менен күн тартиби бекитилгенден кийин мыйзам долбоорлору каралып аткан учурда күн тартибине өзгөртүү кирбеш керек эле. Бул биринчиден. Экинчиден биз өзүбүз иштеп аткан регламентти өткөн шаршемби күнү дагы аябай одоно буздук. Анткени регламенттин 85 беренесинде 4 пунктунда так жазылып турат. Добуш берүү укугун башка депутатка берүүгө тыюу салынат деп. Ошол эле 8 пунктунда жазылып турат, эгерде добуш берген депутаттардын саны катталгандардын саны менен дал келбей калса, анда маселе кайра добушка коюлат деп так жазылып турат. Демек, өткөндө мына абакта жаткан Дүйшөн Төрөкулов дагы добуш берди, макул деп чыкты. Ошондуктан ал өзү абакта. Бул факт. Демек, ал депутат үчүн башка депутат добуш берген. Регламент бузулду. Демек, бүгүн биз Конституцияны 2-3 окууда карабашыбыз керек. Кайра добуш берүүгө келишибиз керек биринчи окууга. Регламент боюнча. Эгерде жок, регламентти бузуп, биздин өлкөнүн эң башкы документин ушундай жол менен кабыл алабыз десек, бул шерменде конституция болот муну. Элдин баары билиш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, кече эмне үчүн Конституциялык түзүлүш боюнча комитеттин жыйыны болбой туруп, бүгүн дагы 2-3 окууга бир кароого киргизип атасыңар. Бул дагы одоно мыйзам бузууда. Эмне Кыргызстандагы эң башкы мыйзамыбызды комитет карабай туруп, эң маанилүү учурда баары башын катып жатып алып, үйлөрүнө барып, колдорун койдуруп келип, ушинтип уурларча кабыл алабызбы? Биз дагы шерменде болбодукпу анда? Ошондуктан азыр урматтуу депутаттар, баарыбыз мына эң маанилүү учурда чечкиндүүлүктү көргөзөлү. Баш мыйзам мындай жол менен кабыл алынбаш керек. Регламент бузулду. Мен так айтып бердим, ошондуктан бүгүн бул мыйзамды карабашыбыз керек. Эмки жумага калтыралы. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумаматович. Кече комитеттин отуруму болгон эмес. Мен түшүнүп атам. Бизде өлкөбүз уже мыйзам чегинде иштебей калды. Анык эле. Понятие менен биз уже жашап атабыз. Эми хотя бы для видимости комитеттин отуруму өткөрүш керек да. Көрсөтүш керек да, мына комитеттин отуруму болгон. Опросным путем чечим чыгарып, бул мыйзамсыз. Туура эмес. Мына канча башка өлкөлөр дагы ушуну, мамлекеттер карап атышат ушуну. Биз азыр караганга бизде даже чечим жок комитеттин. Өткөн жумада автор ким десек, авторлар табылбай жатат. Мына депутат азыр докладчик. Даже так названиян, мыйзам долбоордун названиян билбейт экен. Регламентпи, референдумбу. Эми кечирип койсун, бирок эми ушундай көрсөткүч болуп атпайбы? Какое отношение? Это такой большой пофигизм, когда принимается целый основной закон. Так нельзя же делать. Киргизгенге бул менимче туура эмес азыр. Рахмат.